Сизге троллейбустарда жүрүү жакчу беле? Акыркы жолу аларды Бишкектин көчөлөрүнөн качан көргөнсүз? Троллейбустар эмнеге каттамдарга чыкпай калганын билесизби? Бул видео Бишкектин кантип экологиялык жактан таза жана бышык коомдук транспортсуз калганы жөнүндө. 2024-жылы жайында Бишкектин бийлиги шаардагы 100 троллейбусту Ошко берүүнү чечкен. Анда алар Ошко көбүрөөк керек экени, Борбор шаар үчүн троллейбустар эскирип калганы жана анын зымдары шаардын көркүн бузуп жатканы айтылган. Ошентип, июнда эч кандай документтерсиз эле троллейбус линиялары алына баштаган. Бирок бул толук мыйзамдуу болгон эмес. Ошондуктан активисттер жана Бишкек шаардык кеңешинин айрым депутаттары башкы прокуратурага арыз менен кайрылышкан. Мындан тышкары, активисттер троллейбус зымдарынын мыйзамсыз алынышын токтотууга аракет кылып, түнкүсүн Бишкектин негизги көчөлөрүнө нөөмөткө чыгып турушкан. Анда талаш-тартыштар, жаңжалдар жана милицияга телефон чалуулар болгон. Бирок мунун баарынан майнап чыккан жок. Зымдар баары бир алынды. Прокуратурадан баары жайында экенин, Борбор шаардын макамы жөнүндө мыйзамга ылайык мэрия мындай иштерди жасай аларын билдиришти. Бирок ал мыйзамда мэрия транспорттук инфраструктураны жакшыртуу боюнча иштерди жасай алары жөнүндө жазылган. А мында болсо ал инфраструктура талкаланууда. Кыргызстанда насыялар боюнча түшүнбөстүктөр көп болот. Алардын бири троллейбустар окуясы. Төмөндө түшүндүрүп айтып беребиз. Көрсө, Бишкек троллейбустары 2012 жана 2017 жылдары Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы бөлгөн 25 миллион долларга сатып алынган экен. Бул сумманын аз бөлүгү грант, көбү насыя катары берилген. Ал насыяны 2025 жылдын май айына чейин кайтарып берүү зарыл. Аны Бишкектин тургундары 10 жылдан ашык убакыттан бери төлөп келишет. Бийлик бекер эле берип жибере турган нерсе үчүн шаардыктар эмнеге жылдап акча төлөп келди деген жөнөкөй суроо жаралууда. Эмне үчүн? Мына ушул үчүн. Троллейбустардын бир бөлүгү жарым жылдан бери Бишкектин четинде, экинчи бөлүгү Ошто мына ушундай абалда турат. Бул троллейбустар жарым жыл бою эч колдонулган жок. Активист Бермет Бөрүбаеванын айтымында, Оштун анча чоң эмес аянтын эске алганда, ал шаарга мынча көп троллейбус керек эмес болчу. Ананда чоң троллейбустарды өлкөнүн бир жеринен экинчи жерине жеткирүү оор жана кымбатка турат. Бирок насыяларга байланышкан окуя ушуну менен эле бүтүп калбайт. Бишкек мэриясы троллейбустардан баш тарта электе 2021 жылы эле электробустарды сатып алуу үчүн Азия өнүктүрүү банкынан 50 миллион доллар алган. Троллейбустарды алгандагыдай эле бул сумманын да жарымы грант, калганы насыя болгон. Аны Кыргызстан 2053 жылга чейин төлөп бериши керек. Бул кадимки эле насыялык жана гранттык макулдашуу сыяктуу көрүнөт. Бирок активисттер Бишкек мэриясы дал ушул келишимден улам троллейбустардан баш тартууну чечкенин билдирүүдө. Бийлик жарандарга кам көрүп, ышка каршы күрөш жүргүзүп жатканын айтканы менен бул шаар тургундары үчүн пайдасыз макулдашуу. Ал республикалык масштабдагы кандайдыр бир гринвошингке, жашыл пиарга окшош. Эгер буга техникалык жактан гана карай турган болсок, электр транспорту троллейбустар электр автобусуна, электробустарга алмаштырылууда. Бирок электробустар кыйла начарыраак. Ошол эле маалда Азия өнүктүрүү банкы мэриянын троллейбустарды башка шаарларга берүү чечимине эч кандай таасир этпегенин билдирүүдө. Троллейбустарды электробустарга алмаштыруу жөнүндө дагы эмнелерди билүү керек? Электробустар троллейбустардан кыйла кымбатыраак. Мындай электробустун бир даанасы 219 миң долларга жакын болсо, троллейбус 152 миң доллар турат. Мында транспорттун жаңы түрүн тейлөө, ал үчүн кубаттоочу станцияларды жана жалпы инфраструктураны курууга кете турган чыгымдар эске алынган жок. Баса, эски троллейбустарды токтотуу жайынын ордунда кубаттоочу станциялар курулууда. Активисттердин айтымында, бийлик троллейбустарга деп түзүлгөн буга чейинки бардык инфраструктураны талкалап жатат. Экинчи чоң көйгөй — электробустардын батареялары. Алар түбөлүк иштебейт. Качандыр бир күнү алмаштыруу керек болот. А бир батареяны алмаштырууга электробустун өзүнүн баасынын жарымына жакын суммасы кетиши мүмкүн. Мэриядан жеткирип берүүчүлөр батареяларга 8 жылдык кепилдик берерин билдиришкен. Бирок андан кийин Кыргызстан аларды өз эсебинен алмаштырышы керек болот. Электробустар бул заманбап жана популярдуу транспорт. Көпчүлүк адамдар аларга салыштырмалуу троллейбустар өтө эле эскирип калды деп эсептешет. Бирок андай эмес. Европанын көптөгөн шаарларында троллейбус парктары кайра калыбына келтирилип, жакшыртылууда. Себеп анын үнөмдүүлүгү, бышыктыгы жана экологиялуулугу. Мындан тышкары технологиялар да ордунда турган жок жана дүйнөдө түйүнгө кошулбастан эле ондогон чакырым жүрө ала турган анча чоң эмес аккумуляторлуу троллейбустар да бар. А Түркияда болсо дөңгөлөктүү трамвайларга көбүрөөк окшогон чоң троллейбустар каттамга чыгарылды. Мындай транспорттун бирөөнө эле 270 киши батат. Ал кубатты ошол эле троллейбус зымдарынан алат жана рельстерди төшөөнү талап кылбайт.
Жыйынтыгында кандай болду? Бишкекте коомдук транспорт жетишсиз. Троллейбустар алынып, алар суютулган газ менен жүргөн жана кыйла аз жүргүнчү бата турган автобустарга алмаштырылды. А электробустар алып келине элек. Алар Бишкектин көчөлөрүндө 2025-жылы гана пайда болот. Анткени мэрия алгач аларды кубаттоочу станцияларды куруп, инфраструктураны толук даярдап бүтүшү керек. Бишкектин жашоочулары өзгөчө час пик учурунда тыгылышка жана транспортту көпкө күтүүгө туура келип жатканына даттанууда. Баш калаада дээрлик дайыма эле тыгын болууда. Мындан тышкаркы иш. Албетте, суютулган газ менен жүргөн автобустар дизель менен жүргөн маршруттук таксилерге караганда экологияга аз зыян алып келет. Бирок бул жагынан экөө тең баары бир троллейбустарга жетпейт. Автобусту 40 мүнөт күтүп келгенде араң баттык. Анда адамдар өтө эле көп. Ар бир көчөнүн кесилишинде бери дегенде эле бир нече мүнөттөн тыгында турабыз. Коомдук транспорт үчүн бөлүнгөн өзүнчө тилке гана. Ушундай тыгылышта жана транспорт жетишпей жатканда троллейбустарды эмнеге алып коюшту? Маршруттук таксилерди ностальгия менен эстеп калдык, деп жазган Бишкектин тургундарынын бири соц түйүндөргө. Троллейбустарды кайра кайтаруу мүмкүнбү? Ооба, активисттердин маалыматына ылайык, бийлик Бишкектеги троллейбус чубалгыларынын болгону 10-20% гана алууга жетишти жана троллейбустардын бир бөлүгү дале баш калаада турат. Мындан тышкары активисттер троллейбустардын башка шаарларга берилишин мыйзамдуулугу боюнча Бишкек шаардык кеңеши жана мэрия менен дагы деле соттошууда. Соттун чечимин күтөбүз.